Аллах Тааланын жардамы менен бүгүнкү сабагыбыз Тухфатул Атфалдын экинчи сабагын баштап атабыз. Ал-ихфа. Демек кечеги күнү биз сүкүндүүнүн жана танвиндин 3 өкүмүн өткөнбүз. Изхар, идгам, анан иqlab. Изхар, анан идгам эки бөлүгү менен анан иqlab өткөнбүз. 4-чү өкүм бул ихфа. Шейх Сулейман Ал-Джамзури qanday deydi? وَالرَّابِعُ الْإِخْفَاءُ عِنْدَ الْفَاضِلِ مِنَ الْحُرُوفِ وَاجِبٌ لِلْفَاضِلِ. 4-чү өкүм бул al-ихфа. Ихфанын өзүнүн маанисине токтой турган болсок, жашыруу деген маани берет. Жашыруу деп койсок, негизи өзү бул жерде өкүмгө эрежеге бир аз кыскалык кылып коет. Ошон үчүн кененирээк түшүндүрөбүз. Ихфа дегенде сүкүндүүнүн же танвин калган 15 харфка. Калган 15 харфка дегенде изхар 6 харф кетти. Идгам дагы 6 харф, анан иqlab 1 харф, 13 харф кетти. Калган 15 тамга ихфанык болуп атат. Ихфа өкүмүнө тиешелүү болуп атат. Сүкүндүүнүн же танвин ихфа харфына жолуккан учурда ошол ихфа тамгаларына жашырып окуйбуз. Муну экинчи бир алымдар буга мындай түшүндүрмө берет. Ихфа деген бул жерде изхар менен идгамдын экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуу дейт. Изхар жана идгамдын экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуу. Ал кандай десе, изхар ачык окуйбуз дедик. Сүкүндүү нунду өзүнүн махражынан чыгарабыз. Халкый тамгаларын өзүнүн ордунан чыгарабыз. Ан, амта, ян, ауна деген сыяктуу. Идгамдачы? Идгамда сүкүндүү нун менен идгам тамгалары бири-бирине жакын жайгашкандыктан аларды сүкүндүү нунду ошол харфтарга киргизип жиберебиз дедик. Мин роббихим дегенде мир роббихим сүкүндүү нун менен ронун аябай махражы бири-бирине жакын чыккан орду. Ошондой эле лам дагы милладунху же гунна тамгаларга келсек, алар деле ошондой. Фаман яъмал деп. Яга, мимге, нунга, вауга киргизип анан окуйбуз. Бул идгам тамгалары болду. Демек, ихфада изхар да кылбайт экенбиз, идгам да кылбайт экенбиз. Экөөнүн ортосунда бир сыпат пайда болот. Дегени кандай? Ихфа менен азыркы тамгалар менен окуп атканыбызда ачык, нунду ачык да билдирбейбиз. Же ихфа тамгаларына киргизип да жибербейбиз. Нунду ачык билдирбейбиз дегени бул жерде сиз сүкүндүү нундун махражын унутасыз. Сүкүндүү нундун махражына эч кандай харф жакындабайт. Жөн гана. Демек, ихфа тамгаларын айтып аткан учурубузда тил эч жака жакындабаш керек, эч жака тийбеш керек. Нундун өзүнүн махражына эч кандай жакындыгы жок. Бул жерде бир гана биз эмнени сактайбыз? Гуннаны гана сактайбыз. Ал жерде сүкүндүү нундун эчтекеси калбады, махражы калбады, башкасы калбады, бир гана гуннасы калды. Гуннаны гана сактоо менен чыгарабыз. Варрабиул ихфау индал фадили. Өзү ырга токтоло турган болсок, 4-чү өкүм ал-ихфа индал фадили минал хуруфи важибун лил фадили. Бул жерде эки фадил калимасы келип атат. Биринчи ырдын биринчи жарымында дагы, экинчи жарымында да фадил. Бирок эки башка маани берет. Индал фадили минал хуруфи дегенде индал бaqi минал хуруф. Харфтардан калганы. Харфтардан калганы дегенибизде жана эсептеп өттүк. Изхар харфтар бар, идгам бар, анан иqlab бар. Калган харфтар ихфаныкы болуп саналып атат. Минал хуруфи харфтардан важибун. Важиб бул жерде милдеттүү түрдө биз жашырып окуйбуз. Лил фадили. Ким үчүн? Ким антип окуйт десе, фадил яны кариул фадил. Куран окуучу. Куран окуучу бул фазилеттүү адам болуп саналат, киши болуп саналат. Анткени ал канчалаган жакшылыкка жетип атат да. Ошол себептен бул жерде лил фадил деп берип кетти, ал лил кариил фадил болуп саналат. Фи хамсатин кийинки катарда фи хамсатин мин ба'ди ашрин рамзуха. Демек фи хамсатин мин ба'ди ашрин, яни фи хамсатин ма'a ашрин. 10 анан ага 5 харфты кошобуз, 15 харф. Рамзуха алардын аламаттары, ал харфтардын белгилери фи калми хазал байти. Же болбосо фи килми хазал байти. Эки түрдүү жаттасак болот. Калми, килми бир эле маани берет. Фи килми хазал байти төмөнкү келе турган байттын
ыр тизмегинде келе турган калималардын баштапкы тамгалары бизге ихфа тамгалары болуп берет дейт. Qad dammantuha. Аны мен ошентип чогултуп топтоп койдум дейт. Яны dammantuha, яны jama'tuha. Мен аны төмөнкү ырсаттарында топтоп бердим силерге деп атат. Ал кайсы харф бар экен? 16-нчы катар. Sif za thana kam jada shakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Азыркы келген калималардын баштапкы харфтары бардыгы ихфа тамгалары болуп саналат. Ал 15 харфтан турат дедик. Sif дегенибизде сот, za, zal, fa, thana дегенибизде fa, kam, kaf, jada, jim, shakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta harfi, zid, zay, fi, fa harfi, tuqan, ta, da, dad, zalima degenibizde va harflari. Bular ихфа тамгалары болуп саналат. Демек, бул жерде биз тамгалардын өзүнүн чыга турган ордуна махражга бир аз токтолуп коюш керек болуп атат. Анткени бул ихфа өкүмүнө тамгалардын чыгып аткан орду аябай байланыштыгы бар болгондуктан. Негизинен махраж тамганын чыга турган ордуну махраж деп коет. Жалпысынан махариж. Махариж ал-амма деген бар. Жалпы махраж деген бар. Махариж ал-амма биринчи ал-жауф. Ал-жауф. Ооз көңдөйүнөн чыга турган тамгалар бар. Созулма тамгалар. Вау, алиф, я. Андан кийин ал-халq. Хуруф ал-халqi. Халqi тамгалар бар. Кечеки өткөн изхардагы келген өкүмдө, изхар өкүмдө келген тамгалар. Үчүнчүсү ал-лисан. Тилге байланыштуу, тилдин айланасынан, капталынан, учунан чыга турган тамгалар бар. Төртүнчүсү аш-шафатан. Эки эринге байланыштуу болгон тамгалар бар. Бешинчиси ал-хайшум. Ал-хайшум. Жалпысынан 5 махраж бар. Болду, андан башка махраж жок. Бул махарижл амма болот. Анан махарижл аммадан кийин анан махарижл хасса дегенде ар бир харфтын өзүнүн чыккан ордун айтып кетет. Ал махарижл хасса болуп саналат. Бул жерде махарижл амма дегенибизде жауф тамгалар бар, халqi бар, анан лисан тилге тиешелүү тамгалар, шафатан, хайшум. Бул жерде жауф тамгасы 3. Созулма тамгалар, халqi тамгалар 6. Лисан тилге тиешелүү эң көп тамгалар тилдин айланасынан чыгат. 17 харф чыгат. Тилдин айланасынан 17 харф чыгат. Бул жерде ихфага байланышканы ушул тилге байланыштуу тамгалар болуп атат. Халqi тамгаларды билдик, алар изхар халqi болду. Качан сүкүндүүнүн же танвин ошол тилдин айланасындагы тамгаларга жолуккан учурда гана ихфа кылып окуйбуз. Азыркы айтылган тамгалар бардыгы тилге байланыштуу тамгалар. Анан эринге байланыштуусу дагы бар. Бул жерде негизинен ошол лисан тилге байланыштуу болгон тамгалар болгондуктан ихфа кылып окуп атабыз. Ихфа дегенде биринчи бир мисал алып келе, мисалы. Сот. Sif za thana дегенибизде сотко мисал алып келебиз. Янсурукум десек. Сүкүндүү нун келди. Анан сот келип атат. Сүкүндүү нун сотко жолукту бир калиманын ичинде. Янсурукум десек изхар болуп калат. Яссурукум десек идгам болуп калат. Демек экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуйбуз дедик. Янсурукум. Биз көбүнчө ын кылып окуйбуз, же янсурукум деп нунга өзүнүн махражын алып келебиз. Ал жака дагы эмес, бул жака дагы эмес. Тилдин ихфаны айтып аткан учурубузда ихфада тилдин эч кандай орду жок. Янсурукум болгону гунна гана кылабыз. Янсурукум. Ошондой эле дагы бир нерсени билип коюшубуз керек. Эгерде биздин ихфа тамгаларыбыз жоон тамга болсо, анда биз ихфаны жоон кылабыз. Азыркындай мисалы сотко жолугуп атат сүкүндүүнү. Анда ихфа жоон болуп келет. Янсурукум. Янсурукум. Sif za, zalga kesek misалы. Zalga
Tanvinді алып келелі мысалы. Мысалға, сироан залика. Зәл харфы ичке тамға болғандықтан, бұл жерде ихфа дағын ичке болады. Сироан дейсіз. Сироан залика. Сироан залика. Зәлдің өзінің шыққан орнына жақындайсыз, анан ичке қылып, ихфаны ғұннаны сақтап алып келесіз. Же, мунзир десек. Сиф зә сәна. Сәға мисал. Сә. Harfu sa mansura desek. Mansura. Sükundunun sa'ga jolup o'tadi. Mansura. Mansura deymiz. Mansura. Mansura. Jon jana ichkeni qantib ayirmalaymiz desek, jon bo'lish uchun tilni biroz ko'tarib qo'ysak ele jon bo'ladi. Man desek. Tilni jalpaq qilib tashlay turgan bo'lsak, al ichki bo'ladi. Mansura. Min samara. Anan kaf yankuthun minkum. Jim anjaynakum. Shin yanshur lakum. Qaf jon tamga bo'lgandan ixfa da jon bo'ladi. Yanqalibun. Min qablu wala in qulta. Sin tamgasiga kelsak, sin harfi ichki bo'lgandan ixfa da ichki bo'ladi. Min sa'ata. Min sa'ata an sayakunu. Dal ichki. Andada. To tamgasi. To harfi butunday harfning ichida eng joni jana eng kuchli tamga. To. Demek bu yerda ixfa jon bo'ladi. Yantiqun min tin sa'idan tayyiba. Zay fa'anzalna ichki tamga ixfa ichki bo'ladi. Fa'inzalaltum fa infiru ta yantahu. Dot harfi jon tamga mawdud. İxfasında jon qilasiz. Mawdud. In dalaltu qawman dallin. Anan oxirgi harf bu va. Unzuru min zahir zillan zalila. Ушинтип 15 harfga birden misal alып keldik. Tanvin, sükundu nun tanvin qilib aralashtirib o'tirib, bu yerda demek sükundu nundu jashiruu deganimiz shunday bo'lib o'tadi. Бұл идғамдағын емес, изхардағын емес, ортасындағы бір сипат менен оқи тұрған болдық. Негізінен ихфа тамғалары, сүкіндінің ихфа тамғаларына жолыққанда 3 мартабаға, 3 даражаға бөлінеді. Ал даражалар әл-ихфаул әдіна болады, біріншісі. Әл-ихфа әл-әдіна. Al-ikhfa al-adna. Бұл adna дегеніміз сүкінді нунға жақынырақ жайғашқан тамғалар менен бұл ихфа атқарылады. Дәл, та, то тамғаларында. Дәл, та, то. Бұлар сүкінді нун менен жақын болғандықтан, мысалы андада. Бұл учурда біз нунға жақындаймыз. Нун ашық болбойды, бирок нунға жақындаймыз. Андада. Же антум. Антоқа. Нунға жақын. Әдіна деген деменен ихфаның ең төменгі даражасы болып отады. Анан әл-ихфа әл-ә'ля бар. Өйдөнкі даражасы бар. Анда екі тамғасы бар. Қоф менен кәф. Алар изхар тамғаларына жақын болғандықтан біз бұл учурда біраз нунду изхар қылабыз. Анткени мен қабылы. Қофқа жақындағанымызда біз нун қандайды бір эмеде өлчөмдө өзүнүн орду билинип калат. Мен кабылы, мен кум дегенибизде. Анан бул экөөсү калган 10 харф ортоңку ал-ихфа ал-вусто болуп калат. Ихфа даражасынын ортоңку бөлүгүндө калган 10 харф жайгашат. Ушинтип 3кө бөлүнөт. Адына, анан вусто, анан а'ля болуп. Бул жерде дагы эскертип кете турган нерсе, качан сүкүндүнүн harfu taga jolukkan uchida damma bo'lib kelsa, misol kuntum kalimasida kuntum desek, al uchurda keyda biz vav damma kelgandikdan vavga yaqin qilib yuramiz. Kuntum deb.
Kuntum. Ал туура эмес. Дамма келген учурда эле вауга жакындатпасаң, аны бир аз ичке кылабыз. Kuntum. Kuntum. Ошондой эле, эгерде фатха менен келсе, анда фатха аракети менен келгенде биз аны алифке жакындатабыз. Анкум депчи. Анкум деп. Анкум. Кафка жакындатабыз. Анан касра менен келип калса, минкум дегенибизде. Минкум деп ортого бир янын өлчөмүчө харфты кыстарып коебуз. Ал туура эмес болуп саналат. Минкум. Негизи эле гуннанын өзүнүн өлчөмүн сактайбыз. Ал эки аракет өлчөмүндө сакталуу керек болот. Бул ихфа өкүмүн айтып өттүк азыр эми. Эми кийинки өкүмгө өтөбүз. Хукмун нун вал мим ал мушаддадатайни. Мим жана нун таштиттүү болуп келгенде анын өкүмү кандай болот? Шейх Сулайман Ал-Джамзури рахматуллах айтат: "Ва гунна миман сумма нунан шуддида ва самми куллан харфа гуннатин бада." Ва гунна фейл амр. Гунна сыпатын сактагын дейт. Миман мим харфында, сумма андан кийин нунан нун харфында шуддида. Качан бул экөөсү таштиттүү болуп келген учурда. Фейл мажхул болуп атат. Шуддида алиф алиф тасния шуддида дегенибизде ал нун менен мимге кайтат. Качан мим менен нун таштиттүү болуп келген учурда анын гунна сыпатын сактагын дейт. Васамми куллан булардын ар бирин атап койгун харфа гунна деп атагын дейт. Харфы гунна деп аталат. Мисалы сумма десек. Сумма калимасы бул жерде таштиттүү болуп келди. Негизи таштиттин ушундай бир аламаты бар. Ал жерде биз эки харфты билебиз. Сүкүндүү харф бар, анан аракеттүү харф бар. Кайсы жерде таштиттин аламаты белгиси келсе, ал жерде эки харф бар деп эсептейбиз. Кайсы эле харфтын үстүндө келсе. Анан сумма же сүкүн аракет таштиттүү нун келет. Анна амма бул учурларда ырда айтып атат бизге гуннаны сөзсүз сактагын деп атат. Амма сумма анна ва заннуни минал джиннати ван нас дегендей келген учурларда бардыгында гуннаны сактап анан өткүрүн деп атат. Негизинен көпчүлүк учурда инна калимасын айткан учурда инна же болбосо инна жана имма дей турган болсок, ал учурда биз гуннага чейин эле ортодо кээде харф алып келип коебуз. Инна деп. Ошол да туура эмес. Инна деп касрадан кийин эле аракеттүү таштиттүү нунга өтөбүз. Ахкамул мими сакина. Сүкүндүү мимдин өкүмдөрүнө келдик. Сүкүндүү мимдин өкүмдөрү. Вал миму ин таскун таджи qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Сүкүндүү мим өкүмдөрү үчөө. Ихфа, идгам, изхар. Сүкүндүү нундан айырмаланып үчөөгө келип атат. Сүкүндүү нунда иклап бар эле. Ал бул сүкүндүү мимде келбейт. Ырга келе турган болсок, вал миму ин таскун дейт. Мим качан сүкүндүү болуп келсе, таджи дегенде таджиу келсе, qabla al-hija. Qabla hurufil hijaiyya. Hijai тамгаларынан мурда. Hurufil hijaiyya канча? 28. Демек 28 тамгадан мурда сүкүндүү мим келе турган болсо, анын өзүнүн өкүмдөрү бар. La alifin layyinatin. Бирок гойра алифин лаййина. Созулма алифтен башка харфтарда келсе дейт. Созулма алифтен алдын сүкүндүү мим келе албайт. Анткени созулма дегенибиз өзү айтып тургандай эле, алиф качан созулма болот? Качан андан мурдакы тамга өзүнүн жинсинан келсе. Фатха аракети менен келген учурда. Гана бул созулма болот. Ошол себептен созулма алифтен мурда сүкүндүү мим келе албайт. La alifin layyinatin lidhil hija. Yani li sahibil aqli. Акыл ээлерине айтыла турган сөз бул дейт. Бул биринчи катар болду. Экинчи ахкамуха өкүмдөрүнө келсек, саласатун лиман дабат. Өкүмдөрү үчөө дейт. Лиман дабата, yani хафиза, ким жаттайым дей турган болсо, ага өкүмдөрү үчөө дейт. Дабат деп би сүкүнү то алып келди. Ихфаун идгамун ва изхарун фақат. Ихфа, идгам, анан изхар гана дейт. Эмне үчүн фақат деген калиманы алып келди десе, анткени бул жерде
иқлапты чыгарып салгандыгы үчүн. Иқлап сүкүндүү мимде келбегенди үчүн. Ихфа жана идгам жана изхар. Ихфаун ва идгамун деп келиш керек эле. Бирок вау кесилип кетти. Бул ырдын өзүнүн ошол ыргагына, таразасына туура келбей калгандыктан вауды чыгарып салып, ихфаун идгамун ва изхарун факат деп жаттайбыз. Биринчи өкүм фал аввалул ихфау индал баи. Сүкүндүү мимдин биринчи өкүмү ихфа. Ихфанын өзүнүн тарифин, түшүндүрмөсүн билдик. Жашыруу деп түшүндөмө кылдык. Индал баи качан сүкүндүү мим харфул бага жолуккан учурда бул ихфа болот дейт. Васаммихи аны атап койгон аш-шафвия лил курраи. Аш-шафвия деп фаны биз сүкүн алып келди. Бул дагы ошол ырга өзүнө ылайыктуу болуш үчүн шафвия негизи ихфа шафави болот. Ихфа шафави. Эмне себептен ихфа шафави деп аталды? Анткени бул жерде сүкүндүү мим харфы менен анан бул ихфа тамгасы бул жерде ба болуп аткандыктан мим анан харфул ба экөөнүн махражы тең шафатайынга байланыштуу болгондуктан ихфа шафави болуп калды. Демек биз кече өткөн эмебизде, азыркы өткөн темабызда ихфа сүкүндүү нундагы ихфаны ихфа хакыйкый деп коебуз. Ал ихфа хакыйкый болот. Бул жерде ихфа шафави болот. Мисалы, я'тасим биллахи дейт. Я'тасим биллахи. Яумахум баризун. Сүкүндүү мим бага жолугуп атат. Иқлаптан айырмасы болуп атат. Бул жерде иқлапта негизи сүкүндүү нун келет эле, аны биз мимге алмаштырып, анан гунна кылып, анан бага жашырып туруп окуйт элек. Бул жерде мим өзү бага жолугуп аткандыктан мимди биринчиден гунна кылабыз, экинчиден бага жашырабыз болду. Демек, эки амал менен ишке ашырабыз. Я'тасим биллахи. Эки аракет өлчөмүндө гуннаны сактоо милдеттүү болуп атат. Яумахум баризун. Ихфа шафави деп атап койду лил курраи. Карлар муну ихфа шафави деп атады. Албетте бул иқлапта жана ихфада окулушу бип-бирдей. Окулушу бип-бирдей. Мисалы, биз иқлапка мисал алып келсек, мим ба'ди десек. Мим ба'ди. Ошондой эле яума хум баризун дедик. Яума хум баризун. Сүкүндүү мим аракеттүү бага жолугуп атат. Болгону бул жерде биз аталышы гана башка. Муну биз иқлап деп атадык. Муну ихфа шафави деп атадык. Окулушу экөөндө тең эле эки аракет өлчөмдө гунна сакталуу анан өтөт. Мим ба'ди. Яумахум баризун. Окулушу бип-бирдей, аталышы гана башка-башка болуп атат. Анан каззу шафатайын деген бар. Качан ихлап же ихфа шафави айтылган учурда эки эринди бекем жумуп алыш. Мим ба'ди деп. Ал туура эмес болуп калат. Бул жерде жөн гана мим ба'ди. Же яумахум баризун. Кээ бир карлар бар. Ошол ихфа шафави менен ихлап айтылган учурда эки эриндин ортосунда бир барактын өлчөмчө фуржа боштук калыш керек деген карлар дагы бар. Ошондой шарт коюп, мисалы мин ба'ди же яумахум баризун деп окутуп, анан артындагы ошолордон алгандар ошентип окугандар дагы бар. Бирок биздин окуганыбыз, мисалы мен өзүмдүн окуганым бул жерде жөн гана жумшак гана мимдин өзүнүн махражынан чыгарып, гунна менен биргеликте окуп, ошентип устаздардан алганбыз, ошентип жеткиребиз. Алардыкын деле ката дебейбиз, алардыкы деле туура. Анткени устаздан алган бойдон аманат ошол бойдон жеткирет. Биздики эриндер бири-бирине жумшак гана тийип, яумахум баризун мим ба'ди деп окуйбуз. Бул ихфа шафави болду. Ихфа шафавиде бир эле харфы бар экен, ал харфул ба болду. Андан кийин вассани идгамун бимислиха ата. Экинчи өкүм бул идгам. Идгам бимислиха, яни идгамын качан өзүнө окшош харф, сифатан ва махражан. Сифатта да, махражда да өзүнө окшош харф жолукса, аны мислейн деп атайбыз. Эки харф бири-бирине жолукту. Сифатта, махражда бир болсо, ал мислейн. Демек бул жерде мимге мим жолуккан учурда аны идгам, васамми идгаман сагиран дейт. Аны идгам сагир деп атаган дейт.
Кичинекей идгам деп атаган деп атат. Я фата. Идгам сагир. Демек бул жерде сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолугуп атат. Сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолукту. Мимге жолуккандыктан биринчиден идгам кылып атабыз. Идгам. Анан экөө окшош тамга болгондуктан ал мислейн, идгамул мислейн. Анан азыркыда айтылгандай сагир деген калиманы бул жерге кошуп коебуз. Сагир. Эмне себептен сагир деп атат? Анткени бул жерде биринчи харф сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болуп келген учурда аны сагир деп атайт. Эки окшош тамга биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болуп келсе, ал сагир деп аталат. Эгерде экөөсү тең аракеттүү болуп келсе, аны кабир деп атайт. Кийинки эмелерде, өкүмдөрдө келет ал. Азыркы бул жерде бизге тиешелүүсү сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолукса, идгам мислейн сагир деп атадык. Мисалы ва лакум ма десек. Ва лакум сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолугуп атат. Идгам кылабыз, онаны сактайбыз, эки аракет өлчөмүндө, анан өтүп кетебиз. Ва лакум амман ассаса деген сыяктуу мисалдарда келди дейт. Ва сани идгамун бимислиха ата. Экинчи өкүм идгам бимислиха өзүнө окшош харфка жолугуп атат. Анан ата келген учурда ва самми аны сен атап койгон фейл амр болуп атат. Идгаман сагир, идгам сагир деп я фата. Фата деп негизинен 14-15 жаштан 30 жашка чейинки балага фата деп айтылат. Бул жерде эмне себептен фата деп алып келди десе, шархында айтып атат, ушул илимге лайыктуу, ушул илимдин артынан түшүп, аңдап, түшүнүп аткан бала деген маанинде алып келинди дейт. Вассалисул изхару фил бакия. Үчүнчү өкүм. Үчүнчү өкүм бул ал изхар. Фил бакия мин ахруфинени. Калган тамгалардан. Калган тамгалар дегенде ихфа шафави канча тамга болду? Ихфа шафави. Ихфа шафави. Ба харфы болду. Идгам мислейн 1 мим тамгасы болду. 2 28 харфтан экөө чыгып кетти. Калган 26 тамга изхар шафави болот экен. Вассалисул изхару фил бакия мин ахруфин ва саммиха шафвия. Муну дагы изхар шафави деп атап койгон дейт. Изхар шафави деп. Биз ушуну менен изхардын 3 түрүн өттүк. Изхар дегендин 3 түрүн өттүк. Кандай түрлөр бар эле? Изхар халқи биринчиси. Азыркысы изхар шафави. Кече дагы бир калималарды жазганбыз дагы, аны изхар деп атаганбыз. Изхар мутлак. Изхар мутлак. Кайсы калималар эле? Дунья, синван, кинван, буньян. 4 калима бар. Аны изхар мутлак деп атадык. Ал жерде сүкүндүү нунду ачык окуп анан өтөбүз дегенбиз. Бул жерде изхар шафави дедик. Ал изхар аш-шафави. Калган 26 харф буга тиешелүү болду. Мим жана ба харфтарынан башкасы болду. Мисал алып келебиз. Сираталлазина ан'амта десек. Сираталлазина ан'амта. Ан'амта калимасында 2 изхар бар. Ан'амта деген өзү сүкүндүү нун айынга жолугуп атканда кандай болот? Изхар халқи болуп атат. Ан'амта. Сүкүндүү мим харфу тага жолугуп атат. Изхар шафави болот. Изхар халқи, изхар шафави. Башка тумсуна десек. Тумсуна калимасында сүкүндүү мим син харфына жолугуп атат. Ошондой эле лакум инда бариикум фатаба алайкум иннаху деген үздө сүкүндүү мим. Демек мимден жана бадан башка тамгаларга жолуккан учурда изхар шафави деп атадык.
Эмне себептен изхар шафави болду? Анткени сүкүндүү мим эринден чыккандыгы үчүн муну изхар шафави деп бөлүп ажыратып, башка изхарлардан ажыратып койду. Мисал толтура. Куранда 26 харфка ошол сүкүндүү мим андан кийин 26 тамга келе берет. Ага мисал толтура. Куранды карап алсак болот. Вахдару лада сүкүндүү мим өкүмдөрүнүн акыркы катары вахдару лада ва вин вафа ан тахтафи لقربها والاتحاد فاعرفي واحذر يا طالب العلم дейт. Илим талап кылуучу, кары, этият болгон дейт. Ихдар. Лада, яни инда вавин вафа. Вау харфы менен фа харфына жолуккан учурда. Сүкүндүү мим вауга, сүкүндүү мим фа харфына жолуккан учурда ан тахтафи ихфа болуп кетүүдөн, аны жашырып коюудан бул харфтарга этият болгон, сак болгон дейт. Ликурбиха. Эмне себептен десе, курб, яни такаруб, мутакарибейн болгондуктан. Харфул мим менен харфул фа бири-бирине махражы жакын. Мим шафатайынан чыгат, ал эми фа харфы үстүңкү кашка тиш, астыңкы эриндерге аф деп келип ошол жерден чыккандыктан бул бири-бирине махражы жакын болгондуктан. Вал иттихад, иттихад дегени бир болгондуктан. Вау менен мим чыккан орду махражы бир болгондуктан ага дагы сак болгон дейт. Ихфа болуп жашырылып кетпесин. Мисалы алайхим валаддалин десек. Алайхим дегенибизде сүкүндүү мим харфул вауга жолугуп атат. Негизи эле жанакы 26 тамгага жолукканда биз изхар кылабыз аны. Мисалы ан'амта дедик. Ан'амта. Гонна болбош керек ал жерде. Ан'амта. Эме болбош керек. Калкала болбош керек. Ошондой башка сыпаттардан этият бол. Бул жерде атайын изхар шафави деп атат. Ошондой эле тум суна дегенибизде. Том суна эмес, тум суна. Ашча гоннада болуп кетпеш керек, кыймылдап да кетпеш керек. Бул жерде да ошондой. Бирок бул жерде бизге кайрадан эскертип атат. Бул негизи вау, анан фа тамгалары 26 харфка кирип кетет. Фага мисалы вахум фиха десек. Вахум фиха алайхим валаддалин. Бул нерсени көп эле жолтуруп жүрөбүз. Мисалы сүкүндүү мим вауга жолуккан учурларда кээде шашканыбызда ошол жерде сүкүндүү мим билинбей эле вауга өтүп кете беребиз. Алайхи ва деп андай көп учурлар болот. Же болбосо кээде буга басым берип коебуз. Алайхим валаддалин депчи. Экөөнү тең кылбайбыз. Идгам да болуп кетпеш керек, гунна да болбош керек. Алайхим валаддалин. Негизи ар бир калимада басым бериле турган харф болот. Мындай учурда келген сүкүндүү мимге басым беребиз. Алайхим валаддалин. Вахум фиха, вахум фиха, вахум фиха деп ихфа болуп, анан гунна болуп кетпесин деп ошол нерсени бизге эскертип атат. واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Аларды айырмалап, ачыктап билип алгын деп айтып кеттик дейт. Аллаху таала а'лам. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.